Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, жердештерим менин айтайын дегеним документтер тууралуу. Бул азыркы учурда өтө көйгөйлүү нерсе. Мен сиздерге башталгыч мигранттардын документи кандай болгон, азыркы мигрант кыргыздардын документи кандай болуп атат, кандайга өзгөрдү. Ошол тууралуу айтып кетсем. 2000 жылдары мигрант кыргыз мигранттардын документтери жөнөкөй гана регистрация болчу. Көпчүлүгүнүн паспорттон башка документи болчу эмес. Регистрациясы дагы жок болчу. Ошол малдагы регистрациянын баасы 1000 рубльден 3000 рубльге чейин болчу. Кийинчерээк 2005, 2006, 2007 жылдары мигранттык поток өтө көбөйүп кеткендиктен 2009 же 2013 жылдары разрешение на работу деген документти киргизишип, ошону талап кыла башташты. Разрешение на работанын баасы 20 000 рубльден 25 000 рубльге чейин болчу. Көпчүлүк жарандар арсалда иштегендиктен, соода саттыкта, стройкада, частный иштерде иштеген үчүн, ошолар үчүн 2013 жылы, 2014 жылы ушундай патент деген документти киргизишкен. Ошол патенттин баасы 3000 рубльден 5000 рубльге чейин болчу. Кийинчерээк 2016 жылы Кыргызстан таможня союзга өттү. Вообще-то 2015 жылдын августунда өттү, бирок 2016 жылы толук элге сиңирилди. Эми таможня союзга кирдик деп сүйүнсөк, нелер өзгөрдү? Мен ошолор тууралуу отдельный токтолуп кетейин. Биринчиси кирди чыкты. Экинчиси 3 айга регистрация, үчүнчүсү трудовой договор, төртүнчүсү продление регистрация. Бул 4 документ бири-бирине кошулбайт. Ар биринисин ар жерден аласың, бирок бири болбосо бири, экинчиси болбойт, экинчиси болсо үчүнчүсү болбойт, үчүнчүсү болсо төртүнчүсү болбойт. Бири-бирине взаимосвязанный. Ошонун ар бирини токтоп кетем. Биринчисинде кирди чыкты. Бул нерсе жалпы мигранттардын көйгөйдөсү болот. Мен ойлойм, бул жөн эле асманга акчаны сапуу же жөн эле адамдарды кыйноо деп айтсак да болот. Эмнеге дегенде, Москвадан границага чейинки жол 1300 км. 1300 км. Мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн мындай мисал катары айтайын. Ош-Бишкек жолу 700 км. Андан 2 келет. Барып келиши 2600 км. Өзүңөр ойлоп көргүлө. Мындай узак жолдордо эмнелер болуп кетиши мүмкүн? Автомобиль бузулуп калышы мүмкүн. Дөңгөлөктөр жарылып калышы мүмкүн. Адамдар ичиндеги пассажир адамдар ооруп калышы мүмкүн. Авария болуп калышы мүмкүн. Кечеги Каргашалы окуя да куду ушундан болду. Бул го эми ачыкка чыккан, ачыкка чыкпаганы жанакындай жөнөкөй трамвай алып, же болбосо машинасы авария болуп, жөнөкөй эле көчөдө калгандарды айтпай эле коелу. Границага жакын калганда, айрыкта суббота, воскресенье күнү очередь болот. Россиядан границага өтүп турган жерде очередь башталат да. Андан Россиянын границасынан өткөндөн кийин нейтралка болот. Нейтралкадан Казакстандын границасына өткөнгө очередьке турасың. Казакстандын границасынан кирип туруп, сразу нар жактан эң акыркы очередька сразу кайрыла обратно биракка очередьке турасың. Кайрыладан кийин биракка очередь болот. Кайрыла нейтралкага киресиң, нейтралкадан кайра Россиянын ичине киресиң. Ушундай очередьтер болот аердечи. Аерде кызмат кылган адамдардын эми сылык сыпат сөздөрүнөн көздөрүнөн жаш чыгып кетет. Эгер тура эмес басып койсоң, тура эмес сүйлөп койсоң. Таксисттин барып келиш, границага барып келиш жол кирасы 8000 рубль. Тамак ашы 2000 рубль. Общий 10 000 рубль кетет. Бул биринчиси кирди чыктыга мен кеңири түшүндүрдүм деп ойлойм. Экинчиси 3 айга регистрация. 3 айга регистрация. Бул өзүнчө бир кыйынчылык да. Азыр ушул мезгилде регистрация эч ким койбойт. Койса да проблема болот. Койдурган адамга эмес, койгон адамга проблема болот. Менин бир эмес бир нече тааныштарым ушундан жабыркашты. Азыр ишенмесеңер, ошонун бирөөсүн мен силерге ошо голосун угузуп коеюн. Анан регистрация боюнча биз вообще кое элекпиз эч кимди. Биз өзүбүз алтайдан прописанабыз, балдарыбыз менен чогулуп, анан биздикин болсо эскертүү берген. Эсил коюп турган болсоңор, лучше койбогула деген, эсил коюп турган болсоңор, ол дело ачылат депчи. Анан о койгонго штраф 100 000ден нары 500 000ге чейин экен. Ошон үчүн биз коркуп эле даже жеңиштин бир туугандарын койбой атабыз. Мен сиңдилерим болсо мына жерде бир өздөрү менен кошо иштеген Дагестандын ушундай бирөөнүн үйүнө койдуруп атышат. Кече бирөөсү келди эле 5 000ге койдуруп келди. Биз азыр эч кимди койбой атабыз. Ачып отуруп бололу, жөнүндө отурайлы. Эртең ошо 5-6 000ге кызып коюп алып, анан кийин 100 000 штраф десек, кийин биздин ол 100 000 бүтүлөйт эле. Ошон үчүн эч кимге неме кылбай атабыз, койбой атабыз.
анан ал опасный дагы экен да, ол сүртөшүп атып 3 ай чуркап кандай неме кылган, зорго күткөнбүз. Мына ушундай кыйынчылыктар көп койсо дагы болбойт. Чыгса 5-6 кийин уже келе баштайт да үйгөчү. Эми үчүнчүсүнө келсек, трудовой договор. Бул мен ойлойм баарын таза кылыш мүмкүн эмес болсо керек. Эмнеге дегенде, стройкада иштегендер, базарда иштегендер, таксиде иштегендер, балалуу келиндер үйдө отурган. Доставкада иштегендер, булар каяктан алышат трудовой договорду? Ким берет буларга? Менимче 70-80% мигранттар трудовой договор жок болсо керек. Болсо да фальшивый болуш керек. Буларга ким берет трудовой договор? Өзү трудовой договор иш менен келишим да бул. Бунун регистрацияга кандай тиешеси бар? Мен эч түшүнбөйм. Продление регистрация 4-чүсү. Бул эгер трудовой договор таза болбосо, азыркы закон боюнча регистрация болбойт. Болбойт. Мурун болчу эле. Себеби мурун фальшивый трудовой договор менен продление регистрация кабыл алышуу. Но фальшивый трудовой договор, но регистрация. Но фальшивый трудовойду ушундай эле бир парак берет, анан аркасында печаты бар. Трудовой договору бар экен, иштейт экен деп, но регистрацияны базага коюп берчү. Азыр эми ошол базадагы бүт регистрациядагы базадагыларын чыгарып, кайрадан регистрация кылганга мажбурлап жатышат. Кирди чыкты кылганга аргасыз болуп атышат. Менин айтайын дегеним, андагы документтердин өзгөрүлүшүндө эмес, андагы элдердин ар кандай каршыларга кыланышында. Эми бул проблеманы кантип чечебиз? Эми мен жеке оюм жазганмын. Бул туурабы, туура эмеспи? Мен силерге ортого коеюн деп атам. Ошону силерге айтып кетсем. Биринчиси, биз өзүбүздүн Москва, Московская область документалдуу, бирдиктүү документ борбор базасын ачышыбыз керек. База, борбор база. Эми бир жерде документальный деп бир зданияны алыш керек, толук, чоң эле. Но азыркы Россияда ушул документ маселесинде азыр посредниктер 90-95% посредниктер жок кылды да. Себеби мына НФС, мой документ деген ушундай месталарды ачып коюп, адамдар барат, документин тапшырат, кудду ошол жерден документин алат да. Эч ким, эч кандай бир ортого түшөнүң деген адам жок, түшпөйт да. Бирөө бир нерсени жазып берейин дебейт. Россиялыктарга өтө ыңгайлуу болуп калган. Основной поток мигрант Московская областьта да. Москва, Московская область. Ошон үчүн Москва, Московская, хотя ушул Москва, Московская областьты документ менен, эркин документ менен камсыз кылышуу. Башка жерлер эми анчалык проблема эмес. Экинчиси, ал базада келген кыргызстандыктардын баарын ошол базага каттоого өткөзүшүбүз керек. Бардык каттоого өткөзгөн жарандардын кепилдигин алыш керек. Үчүнчүсү, ал база 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга, 4 жылга регистрациясын бериш керек. Буга чейинки 95-96% регистрацияда турган жарандар өздөрү ал жерде жашашкан эмес. Төртүнчүсү, ошол коюлган регистрациянын бирдиктүү баасын чечип, ошондон кандайдыр бир бөлүгүн Россиянын казынасына төлөшүш керек. Бааны чечебиз. Кандай канча? 15 миң, 10 миң аны карап көрүш керек. Ошондон кайсы бир бөлүгүн 1 жылга мына документ коюп беребиз, бирок бул мезгилге киргизип бергиле десек, ошол казына акча түшсө, Кудай кааласа уруксат берет буга. Бешинчиси, эгерде кыргыз жарандарынын кандайдыр бир закон бузуулары болсо, ошол кыргызстандыктардын базасы аларды тапканга жардам бериш керек. Кантип тапканга жардам бериш? Себеби ошол барат, регистрацияга коет. Эми кыскасы общий информация полный алат да. Анан эгер Россиядан табылып айткан болсо, бул жерде ошол жердеги Россиянын ар бир областтарынын өзүнүн группалары бар. Ушуларга таркатса, тез эле табып берет бул нерсени. Проблема оңой эле чечилет. Эгер кылмышкер болсо. Мен ойлойм, ошондоганда кирди чыкты, продление регистрация деген көйгөйлөрдөн вообще кутулабыз билет. Бизге аларга да ыңгайлуу болуп атат, бизге да ыңгайлуу. Ошондо гана алар бизге уруксат берет база ачканда. Сөзүмдүн акырында мен блогер эмесмин.
кыргызстандыктардын кыйналып жатканын көрүп өзүмдүн оюмду айтканга туура келди. Кыргыз Республикасынын жогорку жактагылары аракет кылабы кылбайбы билбейм. Мен бирөөнү жамандап каралайын деген оюм жок. Мен болгон өзүмдүн оюмду айттым. Өз ойлоруңарды комментарийга айтып кеткиле. Кудай кааласа, Кудай насип этсе, бул нерсени биргеликте чечебиз иншалла. Ассаламу алейкум.